депутаттыкка суроо берүү үчүн сөз Абдрахманов Маматалиев Марлен Абдрахмановичте. Рахмат. Надира Сымташевна, сизге кайрылып кетейин дедим эле. Мына сиз билесиз, Ош шаарында Жамгыр балдары деген атайын реабилитациялык центр бар экен. Жанагы аутист балдарын окутуу боюнчачы. Мына ошол жерде кече жакында аларды чыгарам деп бир топ ызычы болгон. Алар митинг болуп чыгарбай, ошол муниципалдык имаратта калышты. Бирок ошол эле учурда ал жерге сиз билесиз, Баткенден, Жалал-Абадтан келишет. Дагы ошондой маселе козголбош үчүн сиз катуураак ушуга киришип койсоңуз, бул бир. Экинчиси, ошонун жанында эле Ленин көчөсүндө 306/П деген жазып алсаңыз ошондагы. Ошол жер азыр мурда туура эмес курулуп калган деп 2010 жылы азыр кайра мэрияга өткөзүлүп бериптир. Ошол жерде 1000 квадрат зданиясы менен өткөзүлүп бериптир да. Эмнегедир мэрия айтып атыптыр, жок буну буз алып кет деп атыптыр. Эмне кереги бар аны бузуп алып кетип? Эгерде ошону эле мисалы ошолор суранып атышат, бизге бербейби, биз ошол жерден мектеп кылбайлыбы деп бир топ кайрылып атат. Мына ошону Айда Камчыбековна протокол катары, тапшырма катары өкмөткө берип көрбөйлү, карап көрсүн деп. Даяр зданияны алып, мындайча айтканда бузгула деп атыптыр. Ошону бузбай эле биз утуп алыппыз, соттон утуп алыппыз, биздики экен ал уже. Бизге өткөзүлүп бериптир. 2010 жылы туура эмес курулган деп, мындай мыйзамсыз документтери жок курулган деп эле алган экен да. Мындайча айтканда документин кылдырса, бизге өзүгө алып калсак, ушуну жакшы болот эле. Ошону как раз жанагы Оштогу бир эле мектеп бар экен. Бир эле ошол аутисттерди немете турган, жана башка майыптарды окута турган бир эле мындай жеке фонд катарыбы, мындай Жамгыр балдары деген фонд бар экен. Алар айтып атат, ушуну бизге өткөзүп берсе жакшы болот эле депчи. Ушуну карап. Суроолор жыйынтыкталды. Марлен Абдрахманович, Тазабек Икрамовичтагы аутизм менен аутист балдар боюнча протоколдук тапшырма, 2 протоколдук тапшырма тийиштүү комитеттер карап чыгат. Андан сырткары Айсулуу Турузбековна дагы анын маселеси боюнча дагы протоколдук тапшырма берилет. Бул сурамжылоо мектептерде жана зордуктоо боюнча.